Кандайсыздар, мен Асель Абдраимова, визовый специалист, турагент жана авиа эксперт болом. Үйдүн кичүү келинимин, 4 баланын энесимин, сүйүктүү жарымын. Кесибим боюнча англис тилинин котормочумун. Национальный университет иностранный факультетин аяктагам. Студенттик кезимде 2 жолу Америкага грант утуп алып, 2 жыл Америкада жашап келдим. Андан тышкары Россияда 3 жыл мигрант болуп иштедим жолдошум менен. Пандемия учурунда 3 жыл Европада мигрант болуп иштеп келдик. Азыркы учурда виза Одиссей курсумдун авторумун. Ийгиликтүү авиасистема курсумда 8 поток окутуп жетиштим. Андан тышкары виза Одиссей курсумда 10 потокту окутуп жетиштим. Бул тармакка келгениме 2,5 жыл болду. Бул тармакка нолдон келген болчумун. Үйдө декретте отурган кезинде изденип, бир кошумча киреше булагын издеп жүргөн кезде авиа система курсуна келип, 1 ай окудум. 1 ай окугандан кийин бирок тилекке каршы сразу кирешеге чыгып кеткен жокмун. Анткени мен билбей калган сырлар абдан көп экен. Өз алдынча иштеп, клиент табуу жолдорун билбей калгандыктан сразу кирешеге чыгып кеткен жокмун. Ошондуктан изденип 3 айдагы бул тармакты ийне жибине чейин үйрөнүп алып туруп, анан биринчи кардарларымды тейлеп баштадым. Бирок ошондо дагы оюмдагыдай кирешеге чыккан жокмун. Анткени көп учурларда клиенттер менен туура сүйлөшө албай, клиенттин кармаган жолдорун билбей, клиенттерди качырып ийген күндөр болгон. Ошондуктан сатуу менеджер курсуна окудум дагы. Уже сатуунун техникаларын баарын үйрөнгөндөн кийин ошондо гана туруктуу кирешеге чыктым. Жарым жыл бою уже туруктуу билет сатып, өзүмдүн онлайн авиакассамды ачып иштеп баштадым. 1 айда 100 миңден ашык, 120 миң сом, 130 миң сомго чейин киреше көрдүм. Анан ар бир эле клиентим ошол чет өлкөгө чыккан, дайыма учкан клиенттерим көп болчу. Визада жасайсыңбы, турда сатасыңбы деп көп суроолор болчу. Ошондуктан өзүмө наставник издеп баштадым. Мени баардык өлкөлөргө виза ачканды үйрөткөн, тур сатканды үйрөткөн адис издеп, бирок тилекке каршы Бишкектен тапкан жокмун өзүмө ошондой наставник. Анан Казакстанга барып, Алматага барып, эмчекте кызымды алып, ошол жактан ийне жийне чейин ошол виза тармагын, тур тармагын үйрөнүп келдим. Бул жака келгенден кийин уже өзүмдүн жанагындай курсумду ачайын деп чечтим. Эң эле алгач авиасистема курсун ачтым. Авиасистема курсунда 8 поток окутуп жетиштим. Алдыңкы окуучуларым уже миллион оборотко жетип, өз алдынча иштеп, авиакассаларын ачып иштеп башташты. Ошол учурда мен дагы өзүм жана турбай, уже өзүмдүн клиентский базама виза тапшырганга жардам берип, визадан да уже туруктуу кирешеге чыгып баштадым. Турларды уже стабильно сатып баштап, ийне жибине чейин тур тармагын үйрөндүм. Практикада сынадым. Анан ошо январда, 26-жылдын январында виза Одиссей курсунун программасын түзүп чыктым дагы. Азыркы учурда мына буюрса 10 потокту ийгиликтүү аяктадык. Окуп бүткөндөн кийин обязательно сертификат аласыздар. Курсумдун программасы жөнүндө айта кетейин. Окуу 2 жума болот. 2 жуманын ичинде эмнени үйрөнөсүздөр. Менде 2 тариф бар, онлайн жана офлайн тарифи. Такыр эле Бишкекке келе албайм, мүмкүнчүлүгүм жок, шартым жок деген айым мырзалар онлайн окуса болот. 10 күн бою бир күнү видео урок көрөсүздөр, бир күнү прямой эфир, да, то есть ошондой форматта өтөт. Практика менен закреплять этебиз ар бир теманы. Мындан тышкары офлайнга келсеңиздер болот, личное наставничествого. Мен жанымда, көз алдымда ар бир өлкөгө виза тапшырганды үйрөнөм десеңиздер, өз алдынча билет выкуп кылып, билет менен дагы ар кандай операцияларды жасаш керек болот. Ар кандай учурлар болот, кардардын жанагындай уча турган адамдын пландары өзгөрүп кетиши мүмкүн, дата алмаштырам же возврат кылам деген учурлар болот, дополнительно багаж кошом деген учурлар болот, кичинекей баланы кошуш керек болот. То есть ошондой операцияларды өз алдынча жасаганды үйрөнөсүздөр. Мындан тышкары тур сатып комиссия көрүп иштегенди үйрөнөбүз. Турдан дагы 7%-тан 10%-га чейин көрсөк болот. Билет сатсак болсо, официальный сайттарга караганда бизде система бар, личный кабинет бар. Ал жакта билеттер официальный сайттарга караганда 1%-тан 6%-га чейин арзаныраак болот. То есть официальный сайттагы бааларга кошпой эле ошол эле бааны айтып, клиенттерге өзүбүз 1%-тан 6%-га чейин комиссия менен личный кабинеттен алабыз билеттерди. Мындан тышкары эми самая такая вишенка десек болот, бул дүйнө жүзүнүн кайсы өлкөлөр болбосун виза тапшырганды, виза алганга жардам берген адис болуп чыгабыз. Виза тапшырганда биздин милдет кандай болот?
биз деген туура консультация берип, туура документтерин чогултушуп, туура анкетасын толтуруп виза тапшырган адиспиз. Кайсы өлкөлөргө виза тапшырсак болот, кайсы өлкөлөргө виза тапшырганды үйрөнөсүздөр курска келгенде. Бул деген Америкага виза тапшырганды үйрөнөбүз, анкета ds 160 толтурганды үйрөнөбүз, посольстводон дата алып бергенди үйрөнөбүз, туура собеседование даярдаганды үйрөнөбүз. Мындан тышкары Шенгенге виза ачканды үйрөнөбүз. Виза Шенген зонага да 29 өлкө кирет. Ошол 29 өлкөнүн баарына тең Шенген виза керек болот. Туура документтерди чогултуп, туура собеседование даярдап, виза алганга жардам берип киреше көрөбүз. Мындан тышкары Саудовская Аравия менен Дубайга виза тапшырганды үйрөнөбүз. Азыр көрүп атасыздар, Дубайга канча эс алган адамдар чыгат, умрага, хаджга канча деген адамдар барат, Саудияга. Жакшы кирешеге чыксак болот, виза тапшырганды үйрөнүп алсак. Кытайга, Кореяга, Японияга виза тапшырганды үйрөнөсүздөр. Туура документ толтуруу, анкета толтуруу, анан собеседование даярдаган жолдорун үйрөнөсүздөр. И самое основное это вот Кыргызстанга азыр канча деген чет өлкөлүк жарандар келип атат, иштегенге, окуганга студенттер. Ошолорго e-виза ачканды үйрөнөбүз. Бул электронная виза. Визанын да баардык түрлөрү бар: студенческая, туристическая, рабочая, семейная, да, водительская, бизнес виза дегендер бар. Ошол баардык түрлөрүн үйрөнөсүздөр. Кайсы визанын түрүнө кандай документтер керек, кантип туура собеседование өткөнүн даярдайбыз, ошол жолдордун баарын үйрөнөсүздөр курста. Буюрса келаткан поток 11 поток 2-июлда старт алат. Мен деген көптөгөн окуучу албайм. Ар бир потокто онлайнга 20 адамга чейин, оффлайнда 10 адамга чейин эле алам. Анткени ар бир окуучуга индивидуальный подход керек, ар бир окуучу менен отдельно иштеш керек, кирешеге чыгаш керек. Ошондуктан шашылыңыздар, саналуу эле орундар бар. Инстаграм баракчама да подписка кылып, ошол жактан кейстерди көрсөңүздөр болот. Окуучуларым кандай кирешеге чыгып атышат көрсөңүздөр болот. Ошондуктан көптөн бери негизи эле онлайн тармакка өтөм деп жүрсөңүздөр, көптөн бери ошол киреше булагын издеп жүрсөңүздөр, азыр онлайнда деле баардык бизнестер безопасный эмес. Көп учурларда вложение кылыш керек болот, риск бар вложение кылсаң. Биздин тармакта, виза адиси тармагында эч кандай вложение кылбастан окуу учурунда эле уже турагентство ачабыз, упаковкалайбыз полностью. Окуп бүткөндөн кийин обязательно сертификат аласыздар. Анан ошондой эле уже өзүңүздөрдүн турагентствоңузду ачкан баардык техникаларды аласыздар. Айына жок дегенде 80 000 сомдон 150 000, 200 000 чейин табам десеңиздер, вложениясы жок, окуп алып эле иштеп баштайм десеңиздер, анда менин курсум сиз үчүн.